BBC радиосу дээрлик 26 жылдан бери обого чыгып, миллиондогон угармандарына дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды бейтарап жана калыс, ар тараптуу чагылдырып келди. Бул убакыт ичинде Кыргызстанда 3 инкылап болду. Каргашалуу июнь окуясы баштан өттү. Демократиялык өнүгүү жолундагы толтура саясий кыйчалыш кырдаалдар чыкты. Мунун баары биздин радио берүүлөрдө ар тараптуу талданып, обого чыгып жатты. BBC'нин укуктук коом жана демократия баалуулуктарын жайылтуу боюнча да аракеттерин өзүнчө бөлүп кароого арзыйт. Кылым Шамоби өкмөт уюмунун төрайымы, укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Эми көп эле саясий окуялар болуп атты. Ар кандай саясий окуя түздөн түз адам укугуна таасирин тийгизет. Мисалы үчүн баягы 2005 жылдагы окуя, же болбосо 2002 жылдагы ак суу окуясы, 2010 жылдагы окуя, же июнь каргашалары, ошолорду ар тараптуу чагылдыра ала турган BBC сыяктуу кызматтар, массалык маалымат каражаттары болбогондо кыргызстандыктар бир тараптуу эле маалымат алып калмакпыз да, жетишерлик маалыматка ээ болмок эмеспиз. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, баягы дүйнөлүк масштабта кандай саясий окуялар болуп атат, адам укуктарына түздөн түз таасирин тийгизген окуяларды дагы ошо BBC түз чагылдырып турат да. Кыргыз тилинде чагылдырып турганы дагы бул өтө чоң жетишкендик да. Кыргызстан эгемендик алганы эчен бийлик алмашкан сайын өлкөдөгү сөз эркиндиги, эркин чогулууга, шайлоого, адилеттүү сотко болгон укуктар үчүн күрөш токтобой уланып келатат. BBC радиосу кайсы бийликтин тушунда болбосун, өлкөдөгү саясий окуяларды чагылдырууда бейтарап жана калыстык позициясынан тайган жок. BBC чагылдырып келген урунтуу саясий окуяларга күбө болуп, аралашып жүргөн ишмерлердин бири укук коргоочу Турсунбек Акун. BBC радиосунун ролу аябай зор. Кыргызстанда аябай көп иштер жасады. BBC'де более-менее взвешенный. Анан өтө саясатта колтукка суу бүрккөн материалдарды бербейсиздер. Баарына тегиз карап, ушундай бир аракетти көрүп келатасыңар. BBC радиосу 90 жылдан бери чогуу жашап келатам BBC менен. Дайыма интервьюлардын баарын берип, канча жылдан бери 30 жыл болуп калды. Ошо кыргыз адам укугуна, сөз эркиндигине, укуктук коомду курууга, демократияны курууга BBC радиосу ат көтөргүч салым кылышы деп ойлойм. Бул деген аксы окуясында BBC жакшы чагылдырып турду, аксы окуясында. Кыргызстанда азыркы убакта массалык маалымат каражаттарды ооздуктоо аракети, Кемпир абад коргоо комитетинин мүчөлөрүн жапырт камоо, иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн мажбурланып чыгарылганы жөнүндө коомчулукту кабатыр кылган билдирүүлөр болуп жатат. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова. Көрсөткүчтөр тилекке каршы адам укугунун сакталышы боюнча көрсөткүчтөр жакшы эмес. Накебек баарыбыз көрүп атабыз. Сөз эркиндиги, саясий плюрализм, маалыматка болгон ачыктык, саясий атаандаштык маселелер дейинби, же ошол жарандык активисттер менен журналисттерге карата болгон чектөө аракеттери укук коргоо органдары тарабынан күчөйүп баратат. BBC албетте адам укугун коргоо жагында жана агартуу иштери бул абдан маанилүү. Анткени ошол укук бузуунун алдын алуусу бул адамдын укуктук билимдүүлүгүнүн жогору болушу да. Албетте ошол жагынан дагы BBC'ни юбилей менен куттуктап, анан ошол кылган иш аракетиңер үчүн ыраазычылык айткым келет эле. Кыргызстанда жакында эле Конституцияда караган биринчи элдик курултай өтүп, анын жыйынтыгын бийлик тарап өлкөнүн демократиялык жолдон тайбай баратканын далили катары көрсөтүүдө. Садыр Жапаров эл ичинен шайланып келген делегаттар көйгөйлүү маселелерди, аларды чечүүнүн жолдорун өлкөнүн бийлик бутактарынын жогорку жетекчилеринин алдында ачык айтышканын ырастады. Бул Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин, өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айгинелеп турат, деп айтылат Кыргыз президентинин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. BBC Кыргыз кызматына берген буга чейинки эксклюзивдүү маегинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров BBC'нин көп жылдан берки угуучусу экенин жана эл аралык жаңылыктарды BBC Кыргыз кызматынын теле жаңылыктарынан көрөрүн белгилеп, түрмөдө жатканымда жана эң жакын кишилеримди жоготкон учурда менин үй бүлөмө жакын келгенден, ал акыбалымды сурагандан коркпогон жалгыз медиа BBC болду деп айтканы бар.